лечение на станке будет? Bir cuma murda bizim ballar международный жана эл аралык турнирде биринчи орун алып келишти. Кечээ 19 мартта Жогорку кеңештин төрагасы Танат Мамытов, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Тентишев Эркин Саткынбаевичтер биргеликте Жаңы Жол айылындагы мектеп-интернатына барды. Алар билим берүү мекемесиндеги иштин абалы жана окуу жайдын көйгөйлөрү менен таанышты. Орус тилдүү гана мектеп болчу, азыр 3 тилдүү мектепке өткөрүп атабыз. Орус, кыргыз жана англис. Бул эмне себептен тилди канчалык көп билсе, адам ошончолук жолу ачылат деп ойлойбуз. Ал эми биздин балдарыбыз тил билсе, биздин балдарыбыздын келечеги кеңдир. Аталган Чүй мектеп-интернаты 1956 курулуп, жетим жана ата-энесинин камкортугусуз калган балдарга арналган. Мектеп 150 окуучуга ылайыкталган, көбүнчө окутуу орус тилинде өтөт. Алардын оор тагдырына карабай мугалимдер окуучуларга татыктуу билим берип, балдардын чыгармачылык потенциалын өнүктүрүүгө аракет кылышат. Ошондой эле мектепке оңдоп түзөө иштери керек экендиги билинип турду. Маселен, спорт залында ремонт жок, окуу китептери жетишсиз, мектептин жылуулугу начар. Жогорку кеңештин төрагасы, билим берүү жана илим министри Чүй облусунун баштысы бул көйгөйдү чечүүнүн жолун табууга сөз беришти. Эң негизгиси Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев мектепке жардам катары 50 000 сомдун сертификатын тапшырды. Элибизге, элибизге дайыма ден соолук болуп, ушул биздин айрыкча билим берүү тармагы гүлдөп өнүксө экен деген тилектебиз. Анткени билим берүү тармагы өнүксө, Кыргызстандын экономикасы өнүгөт. Ата-энесинен айрылган балдарыбызга ата-эне болуп, атанын ордуна тарбия берип, эненин ордуна мээрим берип отурасыңар. Силерден ушул жоопкерчиликтүү ишиңерге баш ийип таазим этебиз. Рахмат сиздерге. Анан кийин мынакей бүгүнкү эле күндө биз администрация менен ушундай фонддор менен арабский фонд менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр эме кылган жатабыз. Такмак агрардык колледждин базасында ушу үйгө лайыктуу тарап кылып, иш чаралары менен камсыз кылып жатакананы кылып берип атабыз. Андан соң бийлик өкүлдөрү Үмүткө өндүрүш ишканасын көздөй бет алышты. Ал жерден ишкерлердин жумушу жана чыгарган өндүрүштөрү менен таанышты. Ишкананын жетекчисинин айтымында бүгүнкү күндө алар эң алдыңкы сүт азыктарын чыгаруучу өндүрүштөрдүн катарын толукташат. Өндүрүүчүлөр Жогорку кеңештин төрагасына жана Чүй облусунун жетекчисине продукцияны өндүрүүдө консерванттар колдонбой турганын, ал эми сүттү региондун жашоочуларынан сатып алаарын билдиришти. Танат Мамытов жана Эркин Тентишев регионда жана республикада мындай ишканалардын гүлдөп өнүгүшүнө ишенимин билдиришти. Алар ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн бардык күч аракетин жумшаарын айтып өтүштү.